Окуучулардын изилдөөлөрү боюнча өзүнө ишенген адам көп ийгиликтерге жетише алат. Мындай жүрүм-турум башкалардын да сизге болгон ишенимин арттырат экен. Биздин бүгүнкү каарман тактыкты жакшы көргөн инсан. Анын бул сапатын программага тарталы деп өзү менен бир-эки жолу жолукканда байкадык. Убакытка так текке кетирбейт экен. Балким ийгилигинин сыры да мына ушундадыр. Атам мисалы үчүн ошол адамдарга мамиле кылыш боюнча, башка боюнча көп мага сабактарын айтат. Өзүнүн анан берки анан баягы соопчулук иштер боюнча мен апам көбүрөөк айтып турат. Yaşındır etken, adam falancanı görürsün, şimdi yakşı istesen adamday olur, mınanday olur da bilgili adamları görsün. Ben tanıtlar etken işte okusun, yakşı okusun. Бая кыргызда жакшы бир сөз бар. Жашаш үчүн эмес, жашат үчүн жашаган байкелер катары биз билебиз. Kendi bul özü bizde de musulmançılıkta da ошол zakat деп айтат да, сөзсүз бир тапкан пайданы бөлүш керек деп. Аброй программасы кичинесинен кенен аудитория, чоң жаамат менен иштөөнү максат кылып, акырындык менен жетишип, бир эле мезгилде курулуш тармагын, кайрымдуулукту, эл ишенимин чогуу алып кеткен Абдывахап Нурбаев тууралуу сөз кылат. Анын коомчулукка таанылып аралашуусу эң алгач 1991-жылдан башталган. Союз таркап, өз алдынча мамлекет болгон Кыргызстанда курулуш тармагы токтоп калган учур. Ошондо өзү баш болуп, 13 адам өздөрүнчө коом түзүшүп, алгачкы эмгеги Алай районундагы орто мектептен курулушу болот. Мисалы үчүн обедке акча жок болчу, ишканада 100 миң кышат эле, анан ошондо баягы бул 2002-2003 жылдары 2 сомдон каранан сатат эле. Биз нан алып туруп обед кылат элек, ошо 100 менен. Кээде обедке акчабыз калбайт. Бирок ошол ишкана бар, ошол коллектив ишенгенде бир максат коюп, алдыга коюп, ошол максатты көрүп, ошол умтулганбыз дагы ошол убактагы материал калып кызыктырган эмес да, негизги иш болгон. Андан кийин 13 адамдан турган жааматы менен бир нече коомдук мекемелерди бүтүрө башташат. Жаңы башталган иш, курулуш материалдарын сатып алууга өздөрүндө толук каражат жок. Ошол убакта алардын жааматын адамдык мамиле сактап калган. Кээде акча түшпөй калып курулуш жүрбөйт, бирок биз ушуну курулуш материал саткан адамдарга барсак, бизге ишенип акча берет болчу, акчасы жок деле. Ошондой ишенимге болуп, буларга берет, булар ишенимдүү, булар бере алат деп. Эң чоң тоскоолдуктар биз ушул текшерүү органдарынан болду. Кээде алар тажатып жиберет, мисалы үчүн эң чоң нерв, эң чоң проблема, эң чоң тоскоолдук ошолордон болду. Өзүбүздүн мамлекеттик текшерүү органдарынан болду. Кээде бир айда 3-4 жолу келип тойгоз, ишке да көңүлүң калбай калат болду. Бирок ошондо да арканда баягы сага ишенген, сен ар дайым кыйын убакта колдоп турган коллектив болгондо мунун баарын жеңип кетесиң. Ошондо бир 30 адам болдук, кийин анан ойлойт элек ушу 100 адам болсок деп, 100 адам, 300-400 адамга чейин жеттик да. Анан ошондон баштап ушу курулуш тармагында иштеп, чоң объекттерди алып, ушу түштүк Кыргызстандагы чек ара кызматынын курулуш объекттерин, ошол бажы кызматынын курулуш объекттерин, чек арадагы ушу постторун куруп, Ош шаарында чоң объекттерден бул Ош мамлекеттик университетинин БИМ факультетин курдук. Актерек кичи районунда ошол чоң мектеп курдук. Бул мектеп энергия эффективдүү деп аталат, жылуулук системасы күн менен ысый турган. Абдывахап Нурбаев коомчулукка көбүрөөк кайрымдуу инсан катары белгилүү. Көбүнчө өсүп келе жаткан жаш муунга шарт жаратууну өзүнүн атуулдук милдети деп билерин айтат. Каарманыбыздын кайрымдуулукка кол сунушуна баласы да себепкер болгон. Туң уулун чет жака окууга жөнөтмөк болуп турганда, жумшала турган каражатты чогуу окуган тайпалашынын келишим акысына төлөп берүүсүн атасынан суранган. Учурда ал окуунун алдыңкысы болгон студенттерге, окуучуларга жардам колун сунуп келет. Студенттик күндөрдө айрым бир студенттердин бир кыйын жагдайлар түзүлүп калганда, же болбосо айрым бир студенттерибиз чет өлкөгө окууга баратканда бир жол акыларын төлөөдө дагы бул кишиге биз жардам колун сунабыз. Бул инсандын өзгөчөлүгү
жөнөкөйлүгү ушу кыргыз жаштарынын бир билим алуусуна, кыргыз жаштары бир дүйнөлүк деңгээлге чыкса, ушул жаштар бир коомго бир келгенде гана биздин бир өнүгүүлөрүбүз бир жогорку деңгээлге жетет деген бир пикирде болуп жүрөт. Мусулманчылыкта деле ошол закат деп айтат да, сөзсүз тапкан пайданы бөлүш керек деп. Бизде деле ошол ишкана баштагандан бери ошондой ниет кылганбыз да, бир бөлүгүн ошол эле мисалы үчүн мектептердин ремонтуна, ооруканалардын ремонтуна, башкага кайрымдуулукка, ооругандарга беребиз деп ошону бөлүп келип берип жүргөнбүз. Анан бирок буну элге жарыя кылыш үчүн эмес, өзүбүздүн ниетибизден ушул чындап ушуга жардам болсун, анткени бизге деле буну берип атат жараткан, анан биз дагы ошону бергенден кийин бөлүшөт. Анткени ошол баягы байлык кээ бир адамдарга сыноо катары берилет экен да. Ушул байлыкты берсем бул туура жолдо колдоно алабы же колдоно албайбы деп. Өздөрү үчүн жашаган адамдар бар. Биз барганда кээ биркиси баягы туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Себеби бул нерсени бул байкени мисал катары айта турган болсок, өзү үчүн эмес, өзгөлөр үчүн, баягы кыргызда жакшы бир сөз бар. Жашаш үчүн эмес, жашатыш үчүн жашаган байкелер катары биз билебиз. 2007 жыл 37 жашында Абдывахап мырза эл адамы болот. Айылдаштарынын сунушу, кеңеши менен Ош шаардык кеңешинин депутаттыгына аттанып, ошондон тарта саясатка аралашты. Абдывахап Нурбаев шаарда бала бакча, мектептерди көбөйтүүнү демилгелеп келет. Каарманыбыз социалдык көйгөйлөрдүн чечилишине депутат болбогон күндө деле курулуш тармагынын адиси катары катышуу ойлору мурунтан бар экенин айтат. Билим менен тарбия бул куштун эки канатында болот экен да. Эгер билими күчтүү болсо, ошол бала тарбиясы начар болсо, аны жаман жакка колдоно алышы мүмкүн. Ал мамлекетке кайра зыян келтирип аткан нерсе. Ошон үчүн тарбия жагын кошо алып кетиш керек экен. Элдин көйгөйлөрүн чечүүдө бизде өзүбүздүн айылдан чыккан жаш депутатыбыз Нурбаев Абдывахаптын инициативасы менен ушул таза суу маселеси да чечилип атат. Ушу тоого алда 3 айылга, Тейк айылына, Кермет айылына жана Гүлбар Төлөйканын айылына суу Кудай берсе экинчи күндөн баштап бериле баштайт. Ошондой эле Нурбаевдин демилгеси менен ушул 4 айылга урулган балдар бакчасына Тейк айылынын адамдары балдар келиш үчүн ортодо 1,5 километр жолду да асфальттап алып, жергиликтүү Ош шаардык мэриясынын жергиликтүү бюджетинен акча бөлдүрүп, азыр бир жуманын ичинде асфальт жолу башталат. Бул жердеги бала бакчанын бүт бардык шарттарын Абдывахап Нурбаев баш болгон байкелер жардам беришип, түзүп беришти. Садикти демөөрчүлөр ачып, салып бизге өткөзүп беришкен. Эми бунун ичинде азыр 115 бала тарбияланып жатат. Талыкпаган эмгектин арты менен бийиктиктерди багындырып келе жаткан инсан ийгиликтин канчанчы тепкичине жетти. Абдывахап мырза максаттар көп экенин ойлонуп туруп, өзүн төмөнкү тепкичте турарын айтты. Мектеп куруп алсак, 1-2 жылда ошол мектептин имаратын азыр алып атабыз. Анан кийин бир университет курсак, буюрса адан кийин. Ал университет дагы, мектепте дагы ошондой болуп туруп, биз мектепте англис тилде окутуп, бирок балдарга эң башкы адеп ахлак тарбияны берсек жакшы кылып. Анан кийин буюрса адан кийин максатыбыз кийин университет. Ошо университет кургандан кийин анан мен ийгиликке жеттим деп айта алсам керек. Анткени максаттар дагы көп максаттар бар да. Каарманыбыз сынды туура кабыл алат. Ал эми дарегине айтылган жаман сөздөргө, бут тосууларга ата-энеси айткан бул кепти колдонот. Эгер сени ит иштесе, сен итти иштебейсиң депчи. Анан аларга теңелбеш керек. Ал боло берет, бирок өзүң ишин кыла бер, эл өзү таразага тартып алат деп. Мен машина айдабадым, анткени эми биз көбүнчө машинада объекттерге барабыз да, райондорго, ошол толуу райондорго кетип атканда, жолдо кетип атканда кайра ошол объект боюнча анализ кылып, буга чейин эмне иш болду, кандай кылабыз, алдыга ишке жылдырыш үчүн нелер кылыш керек деп ошону ойлонуп, жазып, пландаштырып барам. Анан ошон үчүн бул ошол өзүң машина айдасаң кайра ошол нерсеге тоскоол кылабы деген нерседе мен өзүм жеке оюмда машина айдабадым да эмнегедирчи. Бирок эми айдоочулуктун иши чыгып калган учурда ошондо калып үйрөнүп албапмын деген деле ой болду. Болот, кээде болот. Кээде мисалы үчүн айдоочуну бир жерге барганда көбүрөөк күттүрүп койгондо ошондо ой келет көбүнчөчү. Үйрөнүп алсам болмок деген. Болмок. Бирок балдарыма үйрөтүп атам, баарына үйрөнүш керек экен негизи. Абдывахап Нурбаевди атасы кесип тандоого, адам менен мамиле түзгөнгө тарбияласа, апасы кайрымдуу инсан болууга үйрөткөн.
Eң çoğumuz var, al ançada hiç nerse menen işi yok. Şu bir özün gümüşün bilip jüre öğret abdımanap degen. Bu tutmuşlar yaşından da tirigilik kılatır, mal bakkanda dele maldan bağıp toyvaz olsa gelmeysiyle bir gün. Mal bağatılek, yıkançılık kılatılek, çoğun tayatası var öyle, bunun tayatası tayım ketmen çaptırıp agorotlarını işlettiler, qoğundarı zek işlettiler adırlarga, şimdi de yaxşı tirişip işlettiler yaşından bile. Каарманыбыз үйүндөгү бош убактысын учурда кызыктуу бир китеп менен өткөрүүдө. Мен ошол бир айда ушу 3 ай болсо ар бир темадан бирден китеп окушка аракет кылам да. Акыркы жолу окуп аткан бирок бир китепти алдым эле, жакшы Брайан Трейсинин китеби. Ал жерде бирок бардык нерсе бар экен бир китепте. Кандай жакшы ата-эне, жакшы бала болгум келсе, жакшы ата-эне бол деген. Ошол эле тамакта адамдар менен мамиле кылыш, бизнес боюнча бардык нерселер бар экен. Математикадан булайбы күчтүү эле. Мен математикадан жок. Математикадан чыгара албаганда жазам берет эле, формулаларды да жакшы билет эле. Анан студент болуп окуганда да өз стипендия алса, стипендия алып, мисалы бул апамдардан акча сураганга аракет кылат эле да, повышение стипендия алат эле. Анан бул окуп аткан убакта дагы берки мен бүтүп калгам, беркилерим окуйт эле. Өз стипендияларынан аларга да жардам берет эле да. Абдывахап мырза жубайы экөө бир кыз 4 уулду тарбиялап жатышат. Быйыл 22 жыл болуп атат. Анда мен ошондо 23-кө чыккан элем. 19-га чыккан жаш кыз болчу, анан андай көп нерсе турмушта кандай эмне болот, ой деле жок болчу анда. Жаңы үйлөнүп, анан үйлөнгөндөн кийин анан ар кандай ситуациялар болду, бирок биз көбүнчө эле көп нерсени чогуу ортодо чечип, баягы ынтымак болуп, анан ар кандай турмушта кыйынчылыктар, проблема болот, ошондо эле ортодо чечип, анан ошодон туура чечим чыгарып, анан мындай эле көп эле андай бир ортодо конфликт болбоду да менимче. Биз да анан ошондой кичинебизде ойлойт болчубуз, жаш кезде ошондой өзүбүзчө үй бүлөлүү бала чакалуу болуп, анан өзүбүздүн үйүбүз болсо деп, ушул үйдү биз 7 жыл курганбыз. Анан устабагат элекпиз анан мындай. Мага бакап ошондо эле мага сабыр болууну үйрөткөн экен да. Азыр ойлоп көрсөмчү, эми жаш экенмин да, 18-19га ушул жерге келип толгонмун. Анан бир нерсе болуп калса эле ошо капа болуп, кичине ыйлактап эме кылсам, сабыр кылсаң анан баары жакшы болот дей берчи да. Сабыр кылсаң баары жакшы болот деп, Кудайга шүгүр. Баары Кудайга шүгүрбүз. Балдарыбыз бар, кызыбыз бар, билим алып атышат, окуп атышат, мектепте окуп атышат, кичинекейибиз бакчага барат. Балабызды таштап Бишкекке кеткенбиз да 2 жумага. Анан садикте бир жумадан күнүгө эжекесине баягы менин дүйнөнүн апам менен тааныган кыз атат экен. Күнүгө телефон койдурта берет экен. Анан кийин биз келгенден кийин коемсе, жок койбой эле коюң, апам келип уже сагынбай калдым депчи. Туң уулу атасынын кеңеши менен бизнес тармагын тандаган. Келечекте ата жолун жолдойм деген ою бар. Ушу бизде атабыз менен апабыз ушу 9 баланы окутуп, тарбия берип, ушу эл катары эл кошту да. Анан азыр биз 5 балабыз бар, бирок биз кээде кыйналабыз, чындап. Анан ошондо барып бирок айтабыз айрым-айрым, сиздер бизди 9табыз тарбиялапсыңар, биз 5-өөүн кыйналып атабыз деп. Мүмкүн анда башка заман башка беле, азыр кээде кыйналабыз, анан бирок көп ойлонобуз да, биз дагы балдарыбызга ошол ата-энебиз берген тарбияны бере алсакпы деп. Кыйналып жүрүп окудум, алды окуш кыйын эле. Окуунун аркасынан баары окуп, кыйналбай, балдарым багып, бизди ham багып калды. Максат туура кесип тандоо, өжөрлүк. Бул 3 сапат Абдывахап Нурбаевдин ийгилигине жол ачты. Бүгүн сиз кайрымдуу инсан, эл адамынын жумушу, жеке жашоосу менен тааныштыңыз. Ийгиликке жетүү оңой эмес, болгону өзүңүз аракет кылыңыз. Кийинки чыгарылышыбыздан дагы бир инсан менен тааныша аласыз.